Баштап кел дегенде акырындап эл көнүп баштайт. Пластикалык калдыктар өнүккөн замандагы эң көйгөйлүү маселелердин бири. Алар экологияга орчундуу зыян келтирип, климаттын өзгөрүшүнө чоң таасир берет. Ал айлана чөйрөгө зыяндуу химиялык заттарды бөлүп чыгарып, кылымдар бою чирип жок болбойт. Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана пластикалык буюмдарды жүгөртүүнү чектөө жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошентсе да дүкөндөрдө полиэтилен баштыктарын колдонуу токтобой келет. Дагы эле пакет. 177 мыйзам өзүнүн күчүнө кирген. Бирок ошого карабастан биз элдин баарына түшүндүрүү жумушун жүргүзүп атабыз. Пакет сатууга жана пасовка болбойт деп. Болбой эле мына Балчы шаарында биз азыр Бүйдө Балчы шаарда азыр рейд жүргүзүп атабыз. Зыбалма деген дүкөндө жүрөбүз. Өзүнө көрүп аткандай бүт развесной бүт ошол пакеттин ичине салып атабыз. Пластикалык калдыктардын эң кеңири тараган түрү бул желим баштыктар, желим бөтөлкөлөр жана тамак аш контейнерлери. Бул буюмдар бир жолу колдонулуп, анан ыргытылат да полигондордо пластиктин эйбегейсиз өлчөмдө топтолушуна алып келет. Ичебизде ыргытып ийбиз. Алып келген эйбеге ишкерге айткыла, болбойт. Желим калдыктарын азайтуу үчүн жасала турган кадамдар бар. Ал үчүн биз полиэтилендин ордуна чүпүрөк же кагаз баштыктары сыяктуу көп жолу колдонулуучу буюмдарды колдонсок болот. Өзүңөр көрүп аткандай бүгүн продукт саткан магазиндер, строительный магазиндер, жана аптека, жана башкалар бүт эле жерде кайсы полиэтилен сатып аткан жайларда өтүп жана түшүндүрмө жумушун жүргүзүп атабыз. Бүт эле жерде кайсы жерде целлофан пакет, одноразовый посылка деп коебуз, ушул жерде бүт эле негиз бөгөт коюлган. Ошон үчүн мен кайрылат элем бүт дүкөнчүлөргө, бензин куйчу заправкаларына, майларына, жана аптеканын ээлерине, бүт эле жана базарда кылган соодагерлерге кайсы жерге пакет болбосо, ушул пакет бөгөт коюлган. Жакын арада биз уже баягы штрафты, айып пулду салып баштайбыз. Пластикалык таштандыларды азайтуу боюнча чараларды көрүү менен биз айлана чөйрөнү коргоого жана климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин азайтууга жардам бере алабыз.